Кайрымдуулук коомдук кайрымдуулук фонду мындан 1 ай мурун 11 жаштагы Айназик аттуу кыргыз кыз менен тааныштырып, көйгөйүн элге жеткизген. Айназик Икрамова сколиоз оорусу тактап айтканда бел омурткалардын кыйшайышы менен жабыркап келет. Бүгүн фонд жетекчиси Азамат Байматов аз убакыттын ичинде кайдыгер карабаган кыргыз элинен чогулуп жаткан акча каражаттан элге отчет берүү үчүн Жалал Абад облусуна барып келди. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештерим, урматтуу туугандарым, замандаштар. Азыр мен Айназик карындашыбыздын жанына келип отурам. Биздин максатыбыз ушул. Буюрса ушул Айназиктин дагы көптүн катарында ден соолугу жакшырып кетиш үчүн болуп аткан бүгүнкү биздин аракеттер. Бирок биз аракет кылуучубуз Кудай Таала мага береке берүүчү, жардамын берүүчү. Биз өзүбүздүн колубуздан келген аракетти биз кылсак, анан калганы Кудайдан деген чоң үмүттө бүгүн аракет жүрүп атат. Бирок ушул аз аралыктагы биздин аракеттин жыйынтыктары мына азыр чогулган каражаттар Россиядан азыр тууганылыктон ушул эмелерин жөнөткөндөр 42 000 сом жөнөтүлгөн. Андан кийин топтолгон акчалар азыр ушул үй бүлөгө да келип берген. Ушундай акчалардан 30 000, мына бир кой берген. Айылдын тургундары, айылдын элине рахмат, Мундуз айылынан, ушу Бай Мундуз айылынан айылдаштарына, ушу Айназиктин айылдаштарына аябай чоң терең ыраазычылык. Мен ыраазычылыкты айыл өкмөт башчысына Алтын Байкеге билдиргим келет. Алтын Байке менен чогуу кызматташкан айыл өкмөттөгү бардык бир туугандар аттарыңызды атабасам кечирим сурайм, бирок мен терең ыраазычылык билдирем. Себеби бул бир үй бүлөнүн мындай бир түйшүгүн колго алып чогуу жапатырмак аракетте болуп аткандарыңыздарга аябай терең ыраазычылык. Анткени Пайгамбар алейхисалам дагы хадисинде тасдиктап кеткен. Бардык мусулман бир дене сыяктуу деген. Дененин бир жери ооруса, бүтүндөй дене зырылдайт, бир жери ооруса. Ошондуктан ушул Айназиктин дагы үй бүлө ата энесинин мындай бир түйшүгүн чогуу көтөрүп атканыңыздарга терең ыраазычылык. Ал эми мына ушул айыл өкмөттөн да 30 000 сом которулуп, М банктан түшкөн 37 643, эл сомдон көрүп алып кайдыгер карабай туруп 5-10 сомдон болсо да улам салып отуруп, ушул 10 сомдон салганда бир туугандар бар. Ошол 10 сомдон, 5 сомдон, 100 сомдон куралып отуруп, мына 15 430 сом бул Кыргызстан ичинде которулган акчалар. Ал эми Сбербанктан Россияда ушул бир орустун эшигин алдын шыпырып жүрүп, ошондой бизге көп байланышат. Азамат, мен ошондой азыр уборкада иштейм деп көп адамдар байланышып, ошодан 200 сом салып койдум. Айназиктин ден соолугу жакшырып кетсин, дуа кылып атам деп ошол жакта жүрүп дагы өзүнүн үй бүлөсүн эле эмес, ошондой акыбалды кайдыгер карабай туруп, кыргыз кыйынчылыкта жүргөнүн таштабайт дегенди далилдеп жөнөткөн силердин берген акчаңар мына ушул жерде чогулуп атат. Аманат өз арегине келип атат, Кудай буйруса. Мына ошонун баардыгы топтолгондо 186 313 бул мына 10 күн аралыгында чогулган акча. Бул айтканга оңой, бирок бул дагы мындай чогулушу өтө кыйын, муну табыш өзү кыйын десе болот. Ошон үчүн баарыңыздарга рахмат. Общий баары азыр Кудай буйруса 686 313 сом бүгүн чогулуп отурат. Эми бул жерде мен айтайын дегеним, ушул маалыматтык колдоого алып аткан Манас ТВ каналы, YouTube каналында Манас мекендешибизге терең ыраазычылык, аябай рахматыбызды айтабыз. Себеби ушундай мезгилде маалыматтык колдоого муктаждык болуп калат экен. Бирок ошол эле учурда YouTube каналында ачып алып туруп жалаң гана өзүнүн жеке жашоосун эле эмес, ушу элдин көйгөйүн дагы кошо көтөрө билип, ошондой учурда дагы баягы биз бул контент биздин контент эмес, биз кайрымдуулукту чыгара албайбыз деген дагы блогерлер жок эмес. Бирок Манас, сенин ошондой атаңа рахмат, ошондой кичипейилдикте тарбиясын берген. Кудай буйруса Алла ыраазы болсун сенден. Ошо сенин дагы бул жердеги чогулган каражатка өтө салымың чоң болду. Мындан кийин дагы колдоо алып турушуңду биз өтүнөбүз. Дагы ушундай бир кызматташып, бул жалганда жакшы жолдо ушу сапарлаш болууну жараткан насип кылсын. Алла ыраазы болсун сенден. Ассаламу алейкум кыргыз элим, ассаламу алейкум Бай Мундуз айылынын тургундары. Bundan 12 gün murun şu Azamат Байке менен чогуу келип, şu Айназик карындашыбызды элге чыгарып, видеого тартып, реквизиттерин, эл сомдорун коюп, бүт эле дүйнөдөгү кыргыздарга чыгарууга аракет кылдык. Ошого кайдыгер карабай, айылдык фонду, Бай Мундуз айылдын фонду, айылдык жердештери, туугандары, дагы бир жекече дагы үй бүлөлөр менен жардам бергендер дагы бар экен. Баарыңардан Алла ыраазы болсун. Ким канча салым койсо, акыретте иншалла алат.
эмесин соогун. Анан бул Айназик карындашыбызды ушундай видеолорун кайдыгер карабастан өзүм Манас досум, Манас Алла ыраазы болсун сенден дагы ушунчалык жок дебей YouTube каналыңан таратып, Болотбек баарыңардан Алла ыраазы болсун. Эгер кимдин колунан келген болсо ушу YouTube каналдарыңар болсо ушу видеону таратышка жардам бергиле. Себеп дегенде бир лайк басып койсоңуз бир адамдын көрүшүнө себепкер болуп калышыңыз мүмкүн. Бир комментарий менен кандайдыр бир WhatsApp'тардан таратып коюп кимдир бирөөнүн салым кошушуна себепкер болуп калышыбыз мүмкүн. Туугандар, эртели кеч бара турган жер бар, дагы айткан сөзүм. Ошого чейин аракет кылып, жакшылык иштерди кылсак кылбасак жашоо өтө берет. Бирок ошого карабастан Азамат байке сизге дагы бир ыраазычылык билдирип кетким келип атат. Кандай дебесин, жамгырбы, карбы, суукпу көрүп сизди көптөн бери билебиз. Канча жерлерге чогуу барып, чогуу жүрөбүз. Алла ыраазы болсун. Ар бир кылган мээнетиңиз Алладан кайткан болсун. Анан дагы туугандар, акча азыркы учурда общий эле айтып коеюн, 686 миң акча чогулуптур. Туугандар, бул карындашыбызга $23,000 немесине кетет экен. Анан жол киралар аяк бияк болуп отуруп, бир $26-27 миң кетет экен, керектелет экен. Туугандар, аз да болсо салымыңарды кошуп кетсеңер деп сураңат элек. 10 сомбу, 20 сомбу салымыңарды кошуп кеткиле, силерден сураныч. Алла ыраазы болсун баарыңардан. Баймундуз элине рахмат чоң. Айназиктин операция болушуна өзгөчө салымын кошуп, акча каражатын чогултууда эбегейсиз эрдигин көргөзгөн Жалал Абад облусунун Баймундуз айылынын тургундары болду. Себеби айылындагы Айназиктин минтип ооруп калганын карап тура албаган эли, айыл башчылыгы, айыл аксакалдары, жаштары биригип эбегейсиз салым кошушкан. Азыркы күнү Айназиктин операциясына деп 686 миң сом каражат чогулуп калды. Assalamu alaikum. Azamat abi hoş geldin. Ben şu 5 aile ökütünün başçısının orunbasarımın. Bundan bir 10 gün burun gelip etkensin de videoları tarttık ele. Şu 10 gün burun hem oşondan başta öyle iş baştaldı. Bizde de kursiye olup 10 günden beri уже 186 minden aşağı aksa çoğuluptur. Bu hem bu жаңы birinci kadamlar da öyle. Hem işçiler hem planlaştırıp hazır aslında daha көп işler var. Biz şu 10 gün burun gelip şu Azamat bilen süйлөшкөндөн кийин bir toп иш-чараларды баштадык. Элди кудайлар болуп атат, ошо кудайларды элге жеткирип атабыз. Мында жаңы башталды эле. Биринчилерден болуп, Карача айылынан баштадык эле, ошолор үлгү көрсөтөлү деп жанакы ыксыз сыгымдар боюнча дагы ысырапчылыкты жойгула деп атпайбы? Анан ошону ошол жерде кудайга союла турган коюн дагы мына Карача айылынан алып келип ушул кызга беришти. Бул ушу башкаларга да үлгү болсун катары деп анан башкалар дагы ушуну колдоп, элдин баары ушуга ыраазы болуп атышат. Анан башка айылдардагы кудайларда айтылып элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Меситтер менен сүйлөштүк. Эртеңкиге 12-сине деп дагы бир чоң иш-чараларды пландаштырганбыз. Айыл өкмөт өзү баш болуп киришип атат. Эртең ошо 3 айылда ошо айыл башчылар, мечиттин имамдары менен сүйлөшүлдү. Ошо көчө комитеттерди биригип ушу 3 айылда кыдырып акча чогултабыз, Кудай насип кылса. Ошо анан айыл өкмөт тарабынан акча бөлүнүп берилди. Аны дагы алып келип беребиз, насип кылса. Эми иштин жыйынтыгы эми көрүнө баштады, эми иш жаңы башталганына байланыштуу. Кудай буйрса жакшы болот деген үмүттөбүз. Азыр ушу жалпысынан 686 миңден ашыгыраак акча чогулуптур. Ушу калган акча каражатты дагы чогултушка ушу баарыбыз жапатырма киришип, ушу аракет кылып, ушу чогултуп алабыз деген чоң үмүтүбүз бар азыр. Буюрса Кудайыбыздан. Ушу мен Айназик кызыма ушул Азамат Байматов келип татканына 12 күн болуп калды бүгүн. Ошондон бери ушу Россиядагы жардам берген мигранттарга да рахмат айтып кетем мен. Ушу Баймундуз айылына да рахмат, айыл өкмөтүбүзгө да рахмат. Ушулардын Кудай ден соолук берсин, өмүрлөрүн узун кылсын, тапкандарын жакшылыкка буйрусун. Ушу кыргыз элинин баарына эле жакшылыктарды каалап кетемин. Дагы болсо ушу элимен суранып кетебиз. Ушу Айназик кызыбызга колунан келишинче жардамды аябай берип келет деген үмүтүм чоң. Кудай кааласа ушу кызымы дагы алып барып жакшы кылып келелик. Эл журтун жардам берсин. Ушу Манаска дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат укама дагы тынч болсун, тапканы жакшылыкка буйрусун. Баарыңарга рахмат. Ушу кызым дагы элдин балдарындай болуп, ушу
жакшы бери түзөлүп, ушул сабакка барып келип өзү кыйналбастан барып келишине биз дагы тилектешпиз. Мен дагы ушу кызымдын жакындан бери ушул мектепке дагы бутум ооруп атат деп бара албай, белим ооруп атат деп дагы кыйналып, бизди дагы кыжалат кылып атат. Мектепке да бара албай калды кызым. Анан ушу мечиттерге да барып атамын. Ушу баарына кайрылып атамын. Ушу мен деле ушу барганда өзүм кыжалат болуп, түнүм уйкумду уктабай кыжалат болуп атам. Ушу кызым качан жакшы болуп калат экен, элим колдоп турса барып келсек деген чоң үмүттөрдү күтүп турабыз. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Мен өзүм Базар Калман районунун социалдык өнүктүрүү башкарманын башчысы Калмаматов Мунарбек болом. Бул Айназик биздин социалдык өнүктүрүү башкармалыгында каттоодо туруп, ай сайынкы мамлекеттен бөлүнгөн акча каражатты алып келет. Бирок ал акча каражат менен мунун ден соолугун оңдоп кеткенге, түзөп кеткенге акча жетишпейт экен. Ошон үчүн мен жалпы кыргыз элиме колунда бар сыртка мигрант болуп чет өлкөдө иштеп жүргөн мырзаларыбызды ушул Айназиктин жакшы болуп кетишине себепкер болуп, колуңардан келишинче, мүмкүнчүлүк болушунча ушул акча каражатын чогултканга өзүңөр көмөктөшүп, колуңардан келсе жардам берип коюшуңарга кайрылып кетет элем. Тамчыдан гүл куралат дегендей, бардыгыбыз аракет кылсак, албетте биз Айназикке керектүү акча каражатын таап бере алабыз. Чоң аракет кылайлы, баарыңарды чакырып кетем. Жаштайынан бөбөктөр смитип ооруп жатканын көргөндө жүрөк сыздайт. Айназиктин бел омурткасы кыйшайгандан кыйшайып баратат. Ошол себептен кыргыз элине кайрылып, операцияга жардам сурап келет. Мындай кырдаалда кайрымдуу кыргыз эли карап турбайт деп ишенебиз. Келиңиздер, колубуздан келген жардамыбызды Айназикке берели.